Soykулардын жүзүн ачкан жарандык активисттер Атайын Бишкек шаарынан келип милиция кызматкерлери менен биргеликте рейд уюштуруп жатат. Жарандык активисттер Элюксун YouTube каналынан соykулардын чыныгы жүзүн жарыялап жатат. Урматтуу ушул иш менен алектенген кыздар жана аларды калкалаган башчылар, силерге өтө катуу эскертүү катарында ушул жаңылык чыгып жатат. Ушундай жолго барган кыздар жана ушул нерсени уюштурган уюштуруучулар силердин айыңардан канчалаган элдердин үй бүлөсү ажырашып, канчалаган аялдардын күйөөсү ушул нерселердин айынан оору жуктуруп болгондо да эң коркунучтуу оору спидти жуктуруп, анан ал ооруну аялдарына жуктуруп алган учурлар көп кездешип, арыздар түшүп жатат. Силер өзүңөрдүн эле келечегиңерди талкалабастан жалпы коомчулукка да зыян берип жатасыңар. Эсиңер барда этегиңерди жыйнап калгыла. Жалпы ушул иш менен алектенген соykуларга жана уюштуруучуларына ушул видео сабак болсун. Эл үчүн эл оорубасын, эл тынч жашасын деп Атайын Бишкектен келген Элюксун долбооруна терең ыраазычылык билдиребиз. Сойкулукка рейдти баштадык. Бүгүнкү чыгарылышты Ош шаарынан улатмакчыбыз. Ош шаарынын тургундары көптөн бери бизге кайрылып жатышат. Ош шаарына келип, сойкуларга болгон рейтиңерди жасасаңыздар жакшы болмок. Күч алып жатат сойкулук бизнеси деп кайрылгандан Ошко келип, резиденция гостиницасына жайгаштык. Бул жерге келип жайгашыбыз менен эле жана телефондон интернет аркылуу өздөрүнүн интим услугасын көргөзүп жаткан кыздардын бирине байланыштык. Каналдан четтебеңиздер, сиздер менен мен Азаке, Элюксун YouTube каналы. Канчадасың сен? Канчадасың? 20. 20-дасың ба? 20-дасың. 20-дасың. Канча жаштасың? Анна снег койсушкан. Сутурда эмес бе? Саған канча акча бересиз? Махабат, сен М-банктын озеки айтып кетсең, озеки айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024-жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Канча акча беришиз керек? Бир контакттан болгондо канча беришиз керек? Өкүндөргө 5000 бересиздер да. Бир контакттан? Таксиге 200 сом бересиздер болот. İçinde bolбойбу? 5 миң таксиси. Мен башка бирөөгө өткөзөм да. Сизден алганымды мен картага М-банктан барып салып коюм 5 миңди. Kimге бересиз? Мамашага берем да. Мамаша. Кандай мамаша? Сен өзүң клиент тапсаң, өзүң. Жок, мамаша, кийин мамаша менен бааны отуруп, мындай эсептешебиз да. Канчага иштедим, канча расход кылдым, ошонун баардыгын эртең эсептешет да. Мен кетем да. Түркиягачы, эртең учам. Таңгыма. Эртең таңгыма учам. Таңгыма. Таң атып келтип, саат 6-да учуп кетебиз кыздар менен. Азыр пока эле мындайда иштебедим да. Азыр мен саат 6-да кетишим. Түркияда вактыдан ушундай эле? Жок, Түркияга жөн эле эс алып. Мен бул жакты таза. Жок, чындап эле мен иштегени барбайм. Эмне көрөсүң? Биякта иштейсиң, калып эс аласың. Ал жака жөн эле эс алганы деп да мен билбейм.
İşletemiyor, bilmiyorum ne короче. Biz o... Kaç yaşı oldu isteyene? İsteyene kaç yaşı? Bana 1 yıl толық болғанда. Алчайын қақта, не қылады? Алчайын. Үш жолды басып жүргем. Проституция. Бардық. Қасы жерде не болады бардығын көтерді. Қанша жылдан бері? Қанша жылдан бері? О, мен көп болды. Қанша әйтеуір. Onda 2,5-2,5'dan 5.000. 5.000 болып қояды. Noç tap koyup. Қанша? 10 мың болды. Ошондо бияк 5.000, мен 5.000 же бул 10.000, мен 10.000. Жоқ, бұяқ 5.000, сіз 5.000 бересіз. Ошондой берип эле таң атыкча сүйлөшүп отурабыз. Арзанырақ қыл, оны таң атышта сүйлөшүп отырады. Сізге башқа қыз келсін. Ала 5.000 берім, бұл маған келіне береді. О, келеу азыр. Мен тапылаттағы ол іштеймін да. Негізгіче. Кандай? Тапылаттағы олча. Не деген ал түшүнбөй калдым. Сіз түшінбедіңіз. Сайтта ошондой деп жазылған да. Қандай сайт? Сайттан алдыңыз ба менің номерімді? Сайттан кирип карасаңыз мен не деп жазып калган. Не деп жазылған? Карасаңыз биринчи. Мага издеп табышты эле. Ой, азыр мечри. Деди, доплата кандай? Доплата иштеп, короче мага 1000 сом бериш керек да ал адамчы. Алыңыз чыгарайын. Сүрөтүн көрөчү. Алып. Видеосын көрөсүң. Siz boş ediniz bu? Men jaka gelesizmi? Gel. Bak geliyorum. Oşa nemeden, maşinadan düşüyorlar, broma düzele çıkıp gelesiz de. Acı. Hayır. Naks. Сүрөтүн көрөсүң. Naks. Kes. Gelsin değilsin. Çok geliverin. Ama site açık koymuş. O avcı. O balkona karab dönüp çakın. Tuvaletке чыгып келейин, э? Атыңыз ким болду? Шашпай сүйлөшүп отурабыз. Учетті курчат ете берген. Қанша болса қанша болды еркекесі қарыз болып әлі ертеңіз бәрәгіңер қалбайды. Жоқ, оны шынында. Қанша? Айттым ғой. Аяқ. Қанша? Қандай деп жүрсіңдер? 10 мың ба, 15 мың ба? Қанша деп жүрсіңдер? 10 мың деген. 5 мыңдан бересіңер деді біле? 5 мыңды екіге бөліп бересіңдер деді. Реальность айтсаң да, что? Мындай, сіз мага бересіз да? Сіз мага бересіз. Күрөчү жок. Мындай, еркек-шеркекшілер кылат. Мындай, айтсаңар ошо нас котоп коюп, чтобы bizden спокойно отырып. Телефон саламыз. Sen tanımadın sen просто TikTok'ta көп байкойдусуң. Сен азак экенин билем. Амасам майли. Мен сразу көргөндө эле таандым мен сени. Ютубун ачырганда, мына өчүрүп турам да майли.